Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ey rızkısı az mı köp mü verilgen musulman bir tuğanım. Baylık eger dağında 4 şart toluk bolbosa, al baylık sen üçün bele jana apat bolup kelet. Al baylık sen üçün bele jana apat bolup kelet. Birinci, sen al baylıkты adal joldan табышың керек. Экинчиден, al baylıkты sen adal жолго сарпташың керек. Üçüncüden, ошол baylık, mal, dünya seni Allah'ın yolundan tosup kalbaslığı gerek. Baylık degen çarbaçılık, diykançılık jatında bolobу, biznes, öndürüş işleri jatında bolobу ayırması yok. Allah'ın ibadatından seni tosup kalbasın. Dördüncüden, ошол байлыктагы кедей кембагалдардын акысын унутпай бериштигиң керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Кыямат күнүндө бенденин эки буту ордунан жылбай калат экен. Качан 4 нерсе жөнүндө суралмайынча. Өмүр жөнүндө аны кантип өткөрдүң? Эмне менен өткөрдүң? Илим жөнүндө ага кантип амал кылдың? Өзгөчө жаштык кез жөнүндө аны кай жактан пайдаландың? Жаштык кезиңден кантип пайдаландың? Төртүнчүсү, байлык жөнүндө аны каяктан таптың жана каяка жумшадың? Караңыздар, жогорудагы 3 суроо, анын суроолору, жооптору, суроолору бирөө эле. Акыркы байлык жөнүндө келгенде Аллах субхану ва таала бизден 2 суроо берет экен. Ал байлыкты каяктан таптың? Адалдан таптыңбы, арамдан таптыңбы? Экинчи суроо, ал байлыкты каяка жумшадың? Каяка жумшадың? Адал жака жумшадыңбы, арам жака жумшадыңбы? Жогорудагы айтылган 4 илим, өмүр, жаштык, байлык, бул деген Аллах тарабынан бизге берилген эң чоң мүмкүнчүлүктөр экен, неыматтар экен. Аллах субхану ва таала ар бирибизди бул неыматтар жөнүндө албетте сурайт. Кыямат күнүндө эки кадамың ордунан жылбай калат экен. Качан ушул 4 нерсе жөнүндө жооп бермейинче? Кантип өмүрүбүздү өткөрдүк? Бул өмүрлөр Алла ыраазы боло тургандай өттүбү? Өзгөчө жаштык кезибизди кандай сарптадык, кандай пайдаланып калдык? Илим жөнүндө кантип илимибизге амал кылдык? Байлык жөнүндө муну каяка сарптадык, каяктан таптык? Аллах субхану ва таала баарыбызга ушул берилген өмүрдөн Аллахны ыраазы кылып өтүүнү, Аллахны толук ыраазы кылып бул өмүрдөн өтүүнү, бул жашоодон өтүүнү жана илимибизге амал кылууну, жаштык кезибизден Аллахны ыраазы кыла турган иштерде жумшап, Аллахны ыраазы кылып калууну жана байлыктан туура пайдаланып калууну Аллах субхану ва таала баарыбызда насип кылсын. Аллах субхану ва таала айтат: "Куллу нафсин бима касабат рахина", ар бир нафс, ар бир киши өзү кылган иштерине албетте жоопкер. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.